боюнча. Жаңы кошулгандар да бар экен ChatGPT боюнча негизи буга чейинки дагы сабактарда өткөнбүз. Аларды дагы көрөсүздөр. Азыр да бир жолу сүрөттөн айтып кетейин. ChatGPT бул биздин робот сыяктуу иштеген эме да, чат-бот болот. ChatGPT'ни сиздер Google'дан издеп тапсаңыздар болот. Өзү ChatGPT деген роботтун өзүнүн сайты бар, жеке сайты мына OpenAI деген. Мына ал официалдуу сайты openai.com. Ушундай англисче жазып туруп издеңиздер. Өзүнүн мына ал эмблемасы менен, логотиби менен чыгыш керек. OpenAI компаниясынан жасалып чыккан ChatGPT деген бот бар. Ошол бот сиздерге робот сыяктуу сиздердин буйруктарыңыздардын баардыгын аткарып, издей турган нерсеңиздерди таап берет да. Ал только письменде жазып үйрөтүп түшүндүрөт. Сүрөт жөнөтө албайт, голосовой сообщение жөнөтө албайт, видео звонок кыла албайт. Только сообщение менен, текстовый сообщение менен маалымат алышып байланышасыздар. Бирок сиздер точно эмнени издеп атсаңыздар, кандай маалымат керек болсо, ошонун баарын точно жазып жөнөтсөңүздөр ChatGPT'ге, ал ошо сиздердин сурооңуздарга так нерсени таап берет да. Мисалы, ChatGPT'ни кантип издейсиздер? Google'га киргенде мына жерден OpenAI деп эле жазсаңыздар, мына сайттар өздөрү чыгып баштайт. OpenAI ChatGPT деп чыгып башташат. Азыр ChatGPT 3 деген, анан 3.5 деген, 3.5 деген версиялар иштеп атат. ChatGPT 4 деген рекламасы эле чыга берет. Но бул өзү азыр ишке кире элек да, жакшы болуп ишке кире элек. Платный версиялары бар, бесплатный болуп иштей элек. Ошого ChatGPT 3 деп да жазып издесеңиздер чыгат. ChatGPT менен сүйлөшүш үчүн сиздер мына openai.com деген сайтка киресиздер издеп Google'дан. Ичине өткөндөн кийин анан ChatGPT'нин өзүнүн чатын издеп табасыздар. Бул сайттын ичинде англисче сүйлөп түшүндүрүп берет. Сүйлөбөйт, то есть инструкциялар баардыгы англис тилинде. Орус тилине которулбайт экен, Google да которо албайт экен. Себеби бул англис тилиндеги сайт экен. Ошон үчүн которуп туруп, жакшы түшүнүп отуруп анан ChatGPT'ге өтүшүңүздөр керек, переводчик менен иштеп. Өткөндө ChatGPT боту мындай болуп ачылат биринчи окошкодо. Ачканыңыздардан кийин мындай сообщение жазып сүйлөшө турган чат ачылат, экран. Чем я могу помочь вам сегодня деп өзү жазып баштайт. Анан кандай суроо бергиң келсе, мына ушул сыяктуу кылып жаз деп мындай эмелерди, варианттарды коюп коет. Помогу мне выбрать, же болбосо напиши сообщение дейт. С просьбой к другу пойти со мной на свадьбу. Сиздерге кандай маалымат керек болсо, ошону так даана ачык мындай жазып түшүндүрүп жөнөтүшүңүздөр керек да, бир маалыматты издеш үчүн. Мисалы, онлайндан бизнес жүргүзүүнү үйрөнгүңүздөр келсе, онлайн бизнес боюнча айт мага десеңиздер, бул онлайн бизнес деген тема өтө чоң болгон үчүн толтура эбелер жөнөтө берет да, 10 та, 20 та, 30 та текст болсо да баарын катарынан катыратып жөнөтө берет. Керегин дагы, керек эмесин дагы жөнөтө берет да. Ошон үчүн сиздер точно онлайн бизнесте, мисалы, Instagram'дан онлайн бизнес жүргүзүүнүн шагтарын жөнөт. Же болбосо Instagram'дан бизнес жүргүзүүнүн эң негизги шагтары кайсылар деп точно бир суроону так жазсаңыздар, ошондо сразу анан бул өзүнүн эң негизги маалыматты сиздерге таап, өзүнүн сурооңуздарга так жооп берет да. Үстүртөн эле мындай эле жазып, ушуну таап бер деп эле деп мындай суроону даана эмес, ачык эмес жазып койсоңуздар, бул да ачык эмес жооп бере берет, пайдасы тийбей калат. Ошон үчүн ChatGPT'нин туура колдонуунун жолу сиздер суроону туура так беришиңиздер керек. Бир сүйлөм менен эле сүйлөп жеткире албасаңыздар, анда 5-6 сүйлөм менен болсо да жаза бериңиздер. Мисалы, онлайндан курс баштаймын десеңиздер, мен жакында курс баштаймын орус тилинен. Курсумда окуй турган окуучулар начальный класстар, 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга сүйлөгөндү, разговорный речьти үйрөтөмүн. Мага ошол курска эмне дейт, конспект план дейсиздер да, курстун программасын түзүп бер, же программасын түзгөнгө мага материалдарды таап бер деп да ушундай тактап туруп жазсаңыздар, хорошо дейт дагы, ал ойлонуп издеп баштайт. Ал бул бардык соц тармактардан да карайт. И Instagram дүйнөсүнүн то есть интернет дүйнөсүнө
Америкада чыгып аткан посттор, Кыргызстандабы, Россиядабы, каяктабы болсун, сиздердин сурооңуздарга ылайык жоопту издеп таап жөнөтө берет сиздерге сообщение аркылуу. Ошонун мындай жазып чыгара берет, сиздер аны окуп түшүнө аласыздар. Анан сообщениеге берген жоопту сиздер көчүрүп алып туруп Телеграмга же WhatsAppка таштап же Word ачып туруп ошол жака сактап коюп, кийин окуп иштетип колдонсоңуздар болот да. Мисалы, ChatGPT менен тил үйрөнгөн да адамдар бар. Тилди да үйрөнүп, өзүңүздөрдүн практикаңыздарды жүргүзсөңүздөр болот. Мисалы, мына ал жерде презентация көрүнүп атат да сиздерге? Ооба, көрүнүп атат. Баягы катып калып атты да кээ бирки эмелерим, презентацияларым. Мисалы, мына ал жерде мен сүйлөшүп көргөнмүн да. А если я хочу практиковать и улучшать свой разговорный английский язык, ты сможешь стать моим учителем. Кстати, если мне будет ошибка, ты будешь сказать деп мен ага буйрук бердим да, айттым. Досум катары түшүндүрүп сурандым. Анан ал жооп берди. Конечно, я могу помочь вам практиковать и улучшать ваш разговорный английский язык. Мы можем проводить диалоги, обсуждать различные темы, и я буду указывать на ошибки и предлагать правильные варианты. Давайте начнем, деди. Анан бул чат менен сүйлөшүп атканда кыргызча жазсаңыздар жакшы түшүнбөшү мүмкүн. Себеби кыргыз тилинде жакшы жасап чыгыша элек да, бул ChatGPT'ге кошо эле экен. Анан бирок баягы жаңы версиясында ChatGPT 4 деген версиясында кыргыз тили да бар экен. Ал платный варианттары бар экен. Платныйларды алып иштетип аткандар кыргызчаны жакшы эле түшүнөт экен деп атат. А мынау ChatGPT 3 деп азыр бесплатный иштеп аткан версиясында кыргызча жакшы түшүнбөйт экен. Кыргызча суроо берсеңиздер чала эле түшүнүп калат да. Жооп берсе дагы чала жооп берет, кыргызча орусча аралаштырып. Ошо орус тилинде, анан англис тилинде жазсаңыздар, орус тилинде сурооңуздарды сиз өзүңүздөрдүн грамматикалык катаңыздар менен жазсаңыздар дагы бул өзү сразу түшүнүп алат. Эмне жөнүндө жазып атканыңыздарды. Я понял дейт дагы, түшүнүп туруп өзү жоопту жөнөтө берет орусча бойдон. Ошого болушунча эмнени издесеңиздер, орусча жаза бериңиздер, бул түшүнөт, катасы бар болсо дагы. Мына ушундай тилди үйрөткөндө дагы кел экөөбүз англисче сүйлөшөбүз, диалогдорду уюштурабыз дейт. Ар кандай темаларда сүйлөшөбүз, катаң болсо мен сага жардам берип, каталарын кайтадан жөнөтүп, мына ал грамматикада ката кылдың, мына андай болуш керек деп айтып турам деп айтып атат да. Сиздер өзүңүздөргө мугалим катарында колдонсоңуздар болот, сиздерге керектүү материалдарды тапканга да жардам берет бул. ChatGPT'нин анан Telegram'да дагы эмеси бар, боту бар. Мына ChatGPT Wally, бирок бул OpenAI деген компаниянын өзүнөн эмес, башка программисттер жасап чыгышкан экен да, каяктыкы экенин билбейм, бирок ошол эмеге окшоп эле көп маалыматтарды таап берет бул дагы. ChatGPT Wally деп ошону скриншот кылып сүрөткө тартып алыңыздар дагы. Telegram'дагы поиск эле ушул ChatGPT Wally деп жазсаңыздар издеп табат. Бот болот бул, ушуга кирип привет деп таанышып сүйлөшө берсеңиздер, бул сүйлөп кете берет. Орусча сүйлөшөсүздөр, только орусчаны жакшы түшүнөт, орусча жооп берет. Эми онлайндагы курс окутам дегендерге дагы, онлайн магазин жүргүзөм дегендер дагы, же болбосо бирөөлөргө онлайн кызмат көрсөтөм, SMM адиси болуп, сүрөтчүсү болуп иштеймин деген адамдардын да бардыгына, онлайнда иштеген адамдарга ушул Pinterest приложениясы керек да. Так, мына бул Pinterest'те турабыз биз азыр. Pinterest'ке киргенден кийин мындай поисковик чыгат. Сиздер бул жака өзүңүздөргө керектүү теманы жазып, ошол тема боюнча маалымат издейсиздер. Сүрөттөрү чыгат, видеолору чыгат. Сүрөттөрүн көчүрүп алсаңыздар болот. Негизи бул жерде мына ар кандай варианттар бар, бөлүктөр, ушул папкалар менен ичине кирип тапсаңыздар болот. Мисалы, мына жерде катар жазылып турат. Лендинг боюнча, как создать деген турат. По маникюр боюнча, эстетикалык сүрөттөр, SMM боюнча, как создать свой контент-план, как запустить деген сыяктуу, брови, одежда, обувь деп ар кандай мына эмелер бөлүп коет. Ушуларга кирип карасаңыздар, ар бир
продуктуну өзүнчө көп варианттары менен көрсөтүп берет сиздерге. Мугалимдер үчүн жакшы, анан СММ онлайндан продукттар сатып аткандар үчүн дагы даяр сүрөттөр жасалат да, мына Pinterest'те адамдар көп жасап Pinterest'ке чыгара беришет. Анан сүрөттөр качественный чыгат, таза жасалган болот, ушулардан алып колдонсоңуздар болот. Сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, жасай албасаңыздар ушул жактан алып туруп, көчүрүп алып туруп, анын үстүнө өзүңүздөрдүн баасына коюп, жаза турганыңыздарды жазып, кошумчалап иштетсеңиздер болот. Мугалимдер болсо өзүңүздөрдүн темаңыздар боюнча жазсаңыздар, мына ушундай материалдар, сүрөттөр чыгат. Видеолору да чыгат кээде. Видеолорун дагы көчүрүп алсаңыздар болот. Мына Pinterest'те мындай кызыл П деген белгиси бар. Жазуусу мындай Pinterest деп англисче жазылып турат. Сиздер муну Play Market'тен айфонуңуздар бар болсо, App Store'дон таба аласыздар. ChatGPT'нин белгиси мындай болуп турат. OpenAI и ChatGPT деп жазылат да, айым бирге турат булар. Мындай поисковикке эмне керек болсо темаңызга жараша. Мисалы, косметика саткандар бар болсо, косметики деп жазып поиске жазсаңыздар, ошо косметикалардын түрүнөн жасалган даяр жарыяларды чыгарып берет. Ошолордун ичинен карап, өзүңүздөргө ылайыктууларын ала бересиздер. Анан Pinterest'тен дагы сүрөт көчүргөндө, жарыяларды көчүргөндө кайсыл соц тармакка чыгарасыздар? Публикацияга квадрат размеринде чыгарасыздарбы же историяга коесуздарбы, Reels'ке чыгарасыздарбы же YouTube'га чыгарасыздарбы? Кайсыл соц тармакка чыгарышыңыздар керек болсо, ошол соц тармактын размерин билип алып туруп, ошол размердеги сүрөттү табышыңыздар керек Pinterest'тен дагы. Ошондо баягы сүрөтүңүздөр кыркылып, кесилип, ашыкчасы чыгып калып, эме болбойт, бузулбайт да. Pinterest'тен өтө көп идея алсаңыздар болот. Башыда жаңы баштагандарга идея келбей, ойлонуп, кандай кылсам экен, кантип сүрөт жасасам экен, кандай жарыя жасасам экен деп ойлоно бересиздер да. Ошон үчүн ошентип ойлонуп жаткан учурда Pinterest'ке кириңиздер да сиздердин бизнес идеяңыздарга жакын болгон темаларды жазып, башкалардын жасаган работаларын көрүңүздөр да, ошолорду туурап жасап үйрөнсөңүздөр болот. Так, Pinterest ушул экен. Презентациябыз ушун менен бүтүптүр. Сиздерде суроо барбы? Кимде суроо бар? 15 адам кирип калыптыр. Салмасы мен кечиги кирип калдым. Эфир сакталабы? Сакталат. Жаңы киргендер барбы? Кимдер жаңы кирди? Жаңы кирген жокмун. 3 саатка кечиги кирип калдым. Кирип калдык да. Эми айыл өкмөттөрүңүздөрдү жазып кетсеңиздер, эми бул жакка чатка жазыңыздарчы, мен кайсыл айыл өкмөттөн канча адам кирди билейин. Чатты ачып туруп баарыңыздар жазыңыздар. Эсикти жаап, Элиш. Болду, калгандар канча адам жазды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 адам. Биз 15 адам отурабызбы? Калгандары түзүп коюп эле башка жакта иш кылып жүрөбү же?
Карабулак айыл өкмөтүнөн бирөө эле барбы? Суроо берсек болобу? Айта бериңиз. Жаңы Телеграмдан Pinterest'te Pinterest'te Мына Телеграмдан кандай издейт? Pinterest'te Telegram'dan эмес, App Store'дон же Play Market'ten издейсиз. Телефонуңузда приложение көчүрчү приложениясы эмеси барбы? Play Market. Ошол жактан Pinterest деп издейбизби? орусчадагы Pinterest деп эле жаза берсеңиз, ошо укканыңыздай эле дароо эле чыгат. Ушул P деген кызыл белгиси менен чыгат. Pinterest'ти көчүрүп алыңыздар. Ошол жактан ар ким өзүнүн бизнесиге, темасына байланыштуу сүрөттөрдү таба берет. Бул жакта өтө көп да маалымат. Сүрөттөр, шаблондорду алсаңыздар болот. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Андан алдың эмеден Телеграмдан кайсы канал бар деп эме кылдыңыз? ChatGPT'ники бар мына. ChatGPT Wall-E. Chatbot Wall-E, ChatGPT Wall-E деп жазсаңыздар поисктен чыгат ушул дагы. Сүрөткө тартуу боюнча жаңы киргендер телефондун камераларын карап көрдүңүздөрбү баягы сабактан кийин? Телефондун камерасында дагы сиздерде баягы камерасы жакшы телефон болбосо дагы, простой смартфон болсо дагы аны жакшы тартсаңыздар болот да. Камерасын ачып тазалап, анан жарык жерде сүрөттөр тартыш керек. Анан сетканы колдонсоңуздар мындай сетка чыгат. Сетка чыкканда сүрөтүңүздөр мынтип сүрөттүн үстүнө сетка чызылып туруп калат. Ушул сетка сиздерге горизонтту, сүрөттөгү чызыктарды туура алып эме кылып тартканга жардам берет. Бул сетка менен горизонт менен иштегенди дагы сиздерге да оффлайн сабакта көзүңүздөргө көрсөтүп түшүндүрүп берем, ошондо дагы жакшы түшүнөсүздөр. Анан азыр телефондогу настройкаларды караңыздар, мыналар. Так, мынабул Android телефондогу эме экен. Мынабул болсо iPhone'догу белгилер экен, iPhone, кимде iPhone бар? Барбы iPhone барлар? Жок окшойт да, унчукпайт эслем. Берки Android телефондордон дагы тартып атканда сүрөттөрдүн размерлерин караңыздар, мынтип телефондун мындай эки чекелеринде белгилердин баарын ачып тийишип карай берсеңиздер табасыздар мына размерлердичи. 1, 3, 4, 9, 16 деген булар размерлер. 1 деген размер квадрат размери. Инстаграмда публикацияга 4 бурчтук сүрөт же 4 бурчтук видео чыгарыш керек болгон бөлүгү бар да. Ошол жака ушу 1 менен тартып даярдап аласыздар. 1 менен чыгара турган публикацияга сиздер баягы толук экран менен тартып алсаңыздар, ал толук экранда тартылган сүрөт, видеонун жарымын кесип тастайт Instagram. Анан чала болуп көрүнүп калат. Ошон үчүн ар бир соц тармактын өзүнүн эмесин, өзүнүн размери менен тартып киргизишиңиздер керек сүрөт, видеону. Мына 3, 4 деген мына 1ден чоңураак болот, бир жагы узунураак болот. 9, 16 деген YouTube'га киргизе тургандай мындай узун эме болот да, размер болот. Кесилген, кудду баягы квадраттын жарымын кесип туруп мындайынан узун кылып койгон 4 бурчтук. Так, сетка деген мына жерде көрүнүп турат. Ушул сетканы издеп таап кошуп алсаңыздар керек. Сетка сиздерге зыян кылбайт эч качан. Сетка менен дайыма сүрөт тартсаңыздар, ошондо сүрөттөрүңүздөр жакшы болот. Анан сүрөт тартып жатканда мына экранды бир бассаңыздар моундай фокус пайда болот, 4 бурчтук. Анын жанында күндүн сүрөтү чыгып калат, кичинекей болуп. Ошо күндү эгер караңгы жерде тартып атсаңыздар, адамдын бети көрүнбөй жаткан болсо, эме жарык жетпей жаткан болсо, ошол камерадагы экрандагы эле күндү секин көтөрсөңүздөр
жарыгы көбөйөт. Эгер өтө жарык жогору болуп турган болсо сүрөтүңүздөрдө ошол күндүн белгисин пастка түшүрсөңүздөр, анда эме болот. Жарыкты нормалдаштырып, бир аз пасайтып берет. Анан жаңы кошулгандар мынаны скриншот кылып алыңыздар. Курс ачам дегендер атайын план жазып даярданышыңыздар керек. Эрте практика жасаганда ушул боюнча план менен иштеп кетишиңиздер керек болот. Курстун программасын такташ керек, даярдаш керек. Эмне боюнча курс окутасыздар, бир айда канча сабак өтөсүздөр, аны да тактап алыңыздар. Канча сабак өткөнгө колуңуздар жетет, күчүңүздөр жетет канчалык. Анан жумасына канча сабактан өтө аласыздар, жумасына күнүгө 1 сааттанбы же бир жумада 3 күн, 4 күн өтө аласыздарбы, жашоо шартыңыздарга карап көрүңүздөр, жетишкендиктериңиздерге. Анан канча группаны окутасың, кичүүлөр же чоңдор деген болуп бөлүштүрсө болот, группаларга бөлүштүрүп өтөсүздөрбү же бир группа менен эле окутасыздарбы, ушуларды аныктап өзүңүздөргө план кылып, тактап алып иш баштаңыздар. 1 айда канча сабак, 3 айда канча сабак өтүлөт. 1 айлыгын жана 2-3 айлыкка чейинки пландарыңыздарды тактап коюп жазып алыңыздар керек болсо жазып алыңыздар. Кээ бирки окуучулар 1 айда эчтекени үйрөнбөйт дагы 2-3 ай окутуш керек болот да. Ошого 1 айлыктын эсебини дагы өзүнчө эсептеп, 3 ай болгондо дагы канча төлөш керек, канча сабак өтүш керек, 3 ай ичинде кандай жыйынтык чыгыш керек, 1 ай ичинде кандай жыйынтык чыгыш керек. Экөөнүн айырмасын билдирип, белгилеп, ата-энелерге, клиенттерге түшүндүрүп бере алгыдай болуп, ошол сабактын эмелерин, графиктерин түзүп тактап алышыңыздар керек да, өлчөп, ченеп чыгышыңыздар керек. Анан бир сабак канча минуттадан канча сааттан болот. Аны дагы өзүңүздөрдүн окуучулардын деңгээлине карап, ал окуучулар канча саат отура алат, алардын чыдамына карап коесуздар да. Чоңураак адамдар көбүрөөк отура берсе болот. Анан кичине окуучулар тез эле чыдамы кетип калат. 30 минуттадан кийин эле чарчап, жалкоолонуп окугусу келбей калат. 1 саат окуучу болсоңуздар, арасында кызыктуу оюндар, интерактивдүү методдор, бир нерселерди аралаштырып, сабакты жүргүзүшүм керек деп алдын ала ошондой нерселерди даярдап, интернеттен көчүрүп коюңуздар. Анан ошол курсуңуздарды кайсы китеп менен окутасыздар, кандай программа менен окутасыздар, программасын дагы изилдеп, карап, ары бери мугалимдерден сурап, интернетте сабак өтүп аткан башкалардын сабактарын карап көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Программасы да өзүңүздөргө ыңгайлуу, колуңуздардан келе ала турган, окутуп аягына чыгара ала турган, результатты көрсөтө ала турган бир программаны тактап жазып, даярдап чыгыңыздар. Клиенттер келет, окуучулар келет, окуучунун ата-энелери да кээ биркилери акылдуулар бар да. Кайсы программа менен окутасың, эмнени үйрөтөсүң, бүткөндөн кийин бул кайсы грамматикалык темаларды үйрөнөт, канчалык деңгээлге чыгат деп акырда бир результат көрсөтүш керек да, любой эле бизнестин акырындачы клиентке. Ошон үчүн сиздер китебиңиздер, материалдарыңыздар жана сабагыңыздардын өлчөмү болуш керек. Акырында жыйынтыкка жеткире турган бир нерсени даярдап коюшуңуздар керек да. Электрондук китептер бар, ошолорду алып колдонсоңуздар болот. Сатып ала тургандары бар, сатып албай турган бесплатныйлары да толтура. Google'га кирип, ошол издеп аткан, колдонуп турган китебиңиздердин атын жазып PDF деп туруп издесеңиздер же электронный вариант деп издесеңиздер чыга берет, таба аласыздар. Кыргызстандагы сайттарда жок болсо, Россияда, башка жактардан табылат да. Так, сабактар үчүн кызыктуу видео, аудио сабактар, оюн ырларды кошумчалагыла дейт. Бул дагы өтө маанилүү. Онлайнда баланы жакшы өзүгө тартып, сабакка көңүлүн бурдуруп кармап калыш үчүн интерактивдүү жакшы методдорду кызыктырып, баланы жакшы кызытып окутуп кетишиңиздер керек да. Болбосо онлайндан баланын көңүлүн кармап туруу, вниманиясын кармап туруу кыйын болот.
Акыркы талап: онлайнга чыгабыз деген ниетиңиздер болсо, соц тармактарга ошол видеону окутуп баштаган болсоңуздар, видеодогу сабактарыңыздарды дагы процесс работы деп окутуп аткан убагыңыздардан видеого, кыска видеолорго тартып алып, балдар менен ойноп аткан, окутуп аткан, сүйлөшүп аткан жерлериңиздерди видеого тартып алып даярдап коюңуздар. Телефонго сактап алыңыздар алдын ала. Кийинчерээк аларды видео материалдарды чогулта бересиздер дагы, кийин видео монтаж жакшы үйрөнүп алып туруп, аларды оңдоп, звуктары угулбай калса кайтадан звуктарын көтөрүп, тазалап, шумдарды өчүрүп, даярдап соц тармакка чыгара бересиздер. Соц тармакта онлайндан клиент табыш үчүн сиздер фактически болуп аткан бир иштерди көрсөтпөсөңүздөр, ол онлайндан көргөн адам ишениши кыйыныраак болот да. Аларга результатты көрсөтүш керек. Точно кылып аткан ишиңиздерди көрсөтүп, айдан ачык мынтип көрсөтүп турбасаңыздар ишениш кыйын да. Ишенип онлайндан мен сага окуймун деп ишенип келиши кыйын. Анан мындан сырткары онлайнда конкуренттер да өтө көп болот. Башкалар өздөрүнүн сүйлөп атканын эле көрсөтүп аткан, даярданып атканын эле көрсөтүп аткан, бийлеп атканын да көрсөтүп аткан, ошондой мындай элди өзүнө тарта турган пайдалуу сабактарды көбүрөөк чыгарып турушуңуздар керек онлайнга. Бекер окутуп, бекер анча мынча кыска темаларды бекер сабак кылып атайын чыгарып да коюшуңуздар керек. Себеби онлайнда көргөн подписчиктер сиздердин точно ошол темаларды жакшы билгениңиздерди, өз кесибиңиздердин мыкты адиси экениңиздерди билип алышы үчүн сиздер ошол подписчиктер үчүн, башкалар үчүн, жаңы клиенттерди табыш үчүн акысыз сабактарды да чыгарып турушуңуздар керек. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн онлайнда акысыз сабактар көп болот. Мастер-класс деп да чыгара беришет, марафон бесплатный деп көп чыгарышат. Вот ошолордун максаты алар өздөрүн таанытуу да, өзүнүн атын таанытуу, өзүнүн брендин таанытуу. Ошол таанытуу аркылуу алар өздөрүнү ошо мисалы 100 адамды марафонго окуткандар бар, 50 адамды окуткандар, дагы бир нерсе кылдыргандар, бесплатный бир билим берген марафондор болот. Ошолор өздөрүн таанытат дагы, ошончо адамдын арасынан өздөрүнө анан 10 20 болобу клиентти топтоп алышат да. Ал марафон мастер-класстардын жакшы жагы бесплатный алган адам марафонуңуздарга 10 20 адам катышса дагы ошол 10 адам барып дагы бир ар ким өзүнчө барып дагы 10 адамга сүйлөйт. Ошентип сарафанный радио аркылуу бириге бири сүйлөп отуруп жайыла берет. Сиздин ошол онлайнда иш кылып атканыңыз боюнча элдер угат, көрөт, бирине бири сүйлөп айтып отуруп тааныла бересиз да. Мастер-класс марафондорду ошон үчүн сиздер дагы башында көбүрөөк уюштурууңуздар керек. Таанылып алышыңыздар үчүн. Кээ бирки кымбат сабактарды, кымбат билимиңиздерди дагы бардыгын общий, мисалы 1 ай 2 айлык сабак болсо баарын чыгара албайсыздар бесплатный кылып, но бир четинен кыска бир бөлүгүнү баягы эме го, жаңы кафе бир неме ачылса да, жаңы тамак жасалса дагы кет даам татып көр деп кичине даамын таттырып билдирип туруп анан ошону сатабыз деп аракет кылып даам таттырып коет го. Ошол сыяктуу эле онлайндан иштеп аткан адамдар, курс сатып аткан адамдар дагы кичине даамын таттырышыңыздар керек да. Онлайндагы башка адамдарга, подписчиктерге сабагыңыздардын мына мен бүгүн бир күндүк сабак өтүп берем, мен бир күн 2 сааттык мастер-класс өтүп берем, кел сага мындай методиканы үйрөтүп коем, мынтип окусаң тез эсиңе калат, тез эстеп сактап каласың, же болбосо мынандай сүйлөгөндү кантип айтат, бүгүн мен ушул тема боюнча силерди сүйлөшкөндү үйрөтөм деп ошондой кыска сабактарды, үзүндүлөрдү чыгарып туруш керек да онлайнга. Ошол аркылуу сиздерге подписчиктер көбөйөт, клиенттер табылат, клиенттер көбөйүп, подписчиктердин арасынан клиенттер чыгат анан. Суроолор барбы? Угуп атасыздарбы мени? Ооба, угуп атабыз. Азыр кимдер эмне иш кылайын деп баштады, айтсаңыздар эми. Мен айтып көрөйүнбү? Айтыңыз. Мен ошо азыр
баягы шар окуудун эмесине катталып алды.